Салам достор. Мен азыр сиздерге транзит номер алыш үчүн кандай документтер керек экенин кыскача айтып кетейин. Себептен азыр көпчүлүк кыргыз досторубуз, кыргыз туугандар бул жактан Москвадан, Россия шаарынан Кыргызстанга алып кеткендер көп. Мен былтырдан бери жакшы билип калдым. Анан өзүмдүн кичине болгон опытыман айта кетейин. Алганда, машинени алганда бүт баарын жакшылап карап алгандан кийин гаиге барганда эртерээк барып талон алып коюш керек. Талонду алып, убактыңа карап бүт бар документтерге момундай договор купли-продажа жакшы болуш керек. Договор купли-продажа эч кандай булганбаган, туура, так жакшылап жазыш керек. Буларга да жакшы көңүл бурушат гаилер. Андан, конечно, паспорт, машиненин ПТС документи, СТС документи. СТС момундай болот. ПТСти көргөзөйүн дедим эле. ПТС менде алып калышты. Себеп дегенде мен кече күнү транзит номер алдым. Гаиге барарда азыр ошо страховканы да сурашат. Страховканы жасатар да. Мында диагностический карточканы да кошуп жасатып алсаңар болот. Ошондо бир аз арзанга да түшөт алар менен сүйлөшүп. Диагностик карточка негизи гаиге кереги деле жок. Бул жактан сурабайт эле. Казакстандын гаилери гана көбүнчө токтотуп сурашат. Кээде. Ошон үчүн бардыгына даяр болуш үчүн ушундай диагностик карточканы жасатып алыңыздар. Анда ошон менен түшүндүңүздөр да, паспорт, купли-продажа, ПТС, СТС 4 документ болуш керек обязательно. Аны алып баргандан кийин документтериңерди гаиге тапшыргандан кийин сиздерди экинчи очередь осмотрга жиберет. Осмотрда документтери менен бул машиненин номерлери дал келишкенин текшеришет. Мотордун номерлери, кузов номер бүт баарын текшергенден кийин кайра барасыздар. Кайра алган жана документ тапшырган жерге барсаңыздар, сиздердин документтериңерди бүт карап, транзит номерге ошол транзит номер төлөп кел дейт. Где-то 1000 рубльга жетпеген акчаны төлөйсүздөр номерге. Все, анан момундай СТС берет, анан номер берет. Номерди азыр көрсөтөм. Кааласаңыздар. Номер жуусада болот деп мага түшүндүрүп кетти. Эч нерсе болбойт. Кардонго окшогон жука материалда жасалган номер, бирок прочный эле. Аны да бирок жакшылап катырып алыңыздар. Дагы бир айта кетчү нерсе, орустардан эч нерсе деле гаилери буларды сурабайт деле, бирок Казакстандын гаилесине момундай наклейка Рус деген жармаштырып алыңыздар. Машиненин артына аптека, газ баллон, аварийный знактар болсо аны алып алыңыздар. Ошол анда. Жакшы, менин тарткан видеом керектүү видео болсо комментарий калтырыңыздар. Мынакей мен номерди көрсөтө кетейин. Мына транзит номер. Ушундай жукарак кагаз менен берет. Буну жакшылап катырып алыңыздар. Ошол, эгерде толук дагы түшүндүрө албаган болсом, билгендер болсо комментарий калтырып бири-бирибизге жардам берсек жакшы болот. Анда эмесе көрүшкөнчө жакшы адамдарга пайдалуу видеолор тартканга аракет кылабыз. Рахмат.